Нурмат Таалайбеков, жашы 10 жашта. Бул дагы айта кетсем, Нургүл Асанбаеванын окуучусу, Ысык-Көл районунун Чолпон Ата шаарындагы Карамолдо Орозов атындагы Атайын балдар музыкалык мектебинин 3 классынын окуучусу. Нурмат, даярбызбы? Азыр кайсы күнү аткарып беребиз? 5 сары барпын, Сары барпын автору Токтогул Сатылганов. Даяр болсоңуз баштай бериңиз. Азаматсыз. Кайсы деңгээлде ойноду, кандай ойноду? Сиздердин сыныңызда. Мен эмнеге кубанам, ушул айыл жеринен ушундай кичинекей балдар келип катышып, кыргыздын комузун көтөрүп жүргөн бул чоң сыймык. Ушундай чертип, бир жакшынакай кыргыздын сары барпы деген күн чертип берди. Жана бизде музыка тилинде флажолетта деп коебуз. Коңгуродо үн бергендерин аракет кылып чыгарып атат, чертип атат. Азамат, мен ушуларды көрүп, кыргыздар дагы керек болсо ошол комузду башма-баш ойногонго аракет кылышса деп ойлор элем да. Анткени комуз деген биздин жан дүйнөбүз да. Кыргыздын көкүрөгүнөн чыккан комуз, күү деген бир гана кыргыздыкы да. Анан колунан келишинче жакшы аткарды. Бул жигиттин дагы алдында көптөгөн ийгиликтер күтүп турган жигит экен. Дагы көп черткенин анча-мунча толкунданды. Бул жигитти колдобосок болбойт. Биринчи күсүнө 8 деген бал коеюн дедим. Жаман эмес, жакшы. Закир ага? Мен 9 деген бал койдум, баракелде. Толкундоосуна көңүл бурган жокмун, анткени толкундоо менен эсептешпеш керек да. Толкундоо адамдын көзгө көрүнбөгөн сыпат да, бул деген ар кандай учурда, ар кандай маалда пайда болуп кетет. Нурмат, кетпей туруңуз, азыр сиздин экинчи да күбүңүз бар. Билип коюңуз келет го. Сирдеп кетти. Болбосо 10 жашар баланын чеберчилигине, аткаруусуна 9 деген бал ушул күгө жарашат деп ойлойм. Мен оюмча 9 деп койдум. Баракелде. Сизден 8 деген болду, сизде 9 деген Сиздердин ушу баңыздарга ыраазы болуп болуш керек деген эле ой. Жаман бааларды койгон жоксуздар. Нурмат, экинчи күгө даярбызбы? Даярбыз, Азыр Кулунчак деген күүнү ойноп берет экенбизге, Нурак Абдрахманов кен автору. Даярсызбы? Баштадык,
Бали. Азамат Сыңдырмат. Бул күгө кандай баа койдуңуздар? Азамат. Эми мындай да. Мен дагы бир Нурак Аксакалды эстеп кетким келип атат. Ал киши эң чоң залкар күйлөрдөн көптү чыгарып, андан тышкары сонурларды чыгарып кетти элге. Анан ушул ал киши момундай жаш комузчуларды да ойлоп, ушундай кулунчак деп, алтын балалык деген да күйсү бар, ушу балдарга аябай ылайыктуу. Ушундай күйлөрдү да жараткан да, бул дагы өзгөчө ошо кишилерге арбак ыраазы болсун. Анан бул жигит аткарып атат, Азамат. Өзүнүн жашына жакшы аткарды. Анан бул эми кийинки конкурстарга дагы кабактуу бүркөп даярданыш керек. Буга 10 коюп койгондо көп кетет. Мен 8 эле коем. Эмкиде көргөзөм силерге деп кетишиң керек, түшүндүңбү? Андан кийин билекти түрүп эмкиде аландай болбойт, момундай дешиң керек да, түшүндүңбү? Азамат, мен мунуңа да 8 деген баа койдум сага. Рысбек мырзадан 8 деген баа болду. Закирбек мырза кандай баа айткан? 8 койдум. Буркусуна 9, мунусуна 8 койдум. Анан мага аябай жакты бирокчу. Чертүү ыкмалары, оң колу, сол колу баардыгы, ушул колдонгон ыкмалардын баардыгы эң сонун. Ушундан жазбай улантып ойной бериш керек. Болгону устатынан бир аз кемчилик кетти, дурусураак күйлөбөй койгон экен. Анан кийин күүсү тура эмес болсо, миң жакшы ойноп атсаң дагы кемчилик кылып бугуза берет да. Анан кийин ага устаттарга эскертүү ошо чыгаардын алдында балдардын комузун тазараак, тунугураак күйлөп чыгарса, анан бир аз берки күгө караганда ошо 1 балдык айырма гана болду. Азамат, келечегиң кең болсун, ийгилик каалайбыз. Жакшы дагы көп даярданып ойной бер.